Ассаламу алейкум, ардактуу мекендеш. Сиздер менен бөлүшүп кете турган маалымат бул самозанятость жана самозанятый болуу жана парковый самозанятость боюнча өзүмдүн билген информация менен бөлүшүп кетүү жана кантип болуу деген суроолорго жооп бергенди аракет кылам туугандар. Негизинен өзүңүздөр билгендей эле 22 апрелден баштап баардык таксопарктар өздөрүнүн линиясында иштеп жаткан таксистерди парковый самозанятый же самозанятый линияга өткөрүшкөн жаңы закондун долбоору уже ишке ашып официалдуу түрдө башталат. Ошол үчүн туугандар, баарыңыздар белгилүү болгон эле кимде ким паркта иштегендер уже өздөрүнүн таксистерине ошондой условия коюп уже иштешип баштап аткан кездери. Кимде ким 22 апрелге чейин самозанятость болбой калат экен, кандай болот экен, 22 апрелден кийин эмне болот экен деген суроолор дагы көп пайда болот. Аны мен өзүм деле как көрүүчү катары өзүбүздүн эле блогерлердин видеолорун көрүп, алардын берген информациясына кичине канааттандырбай, ошол үчүн өзүм дагы өз оюмду, жеке ой пикиримди сиздер менен бөлүшүп кетейин деп отурган кезим. Көп адамдар мисалы үчүн праваны алмашыш керек, же так кылыш керек, же булыш керек деп туруп, на самом деле ал закон ошо именно российский граждандарга, Кыргызстан правасы бар адамдарга тиешелүү. Биз как мигрант катары болчубуз, ошондой эле кала атабыз. Бирок көп блогерлер өздөрүнүн каналдарына ошондой эме жазууну чыгарып, естественно, резонанс пайда кылдырып, өздөрүнүн видеосун кандайдыр бир жол менен болсо дагы кичине выработка кылып туруп, көп просмотр болушун аракеттерин кылып атат. Но это их право, это их субъективное личное мнение дегендей. Аны обсуждение кылганга биз просто комментарий жазып калган учурубуз. Көбүнчө еще машина кредит боюнча машинаны ала турган болсо, кыргыз жарандарына тоже кредит берет деген бир блогерлердин арасынан көрүп калып, мен чалсам кайра эле бул эме жалган болуп чыкты да, то что кыргыз жарандарына кредитке берет деген эмени, информациянычы. Аны ошол өздөрү реклама кылган менеджерлери игнорировать этишти мындай информацияны. Нет, такого не было, как бы это было просто сказано в целях то, что если гражданин Кыргызской республики или гражданин вне зависимости от Российской Федерации является гражданином другой страны, он может приобрести авто за наличку депчи. Ошондой эмеси менен рекламный ходдорду кылып көп адамдарды заблужденияга салаткан кездери. Так, закон о самозанятости боюнча мен өзүм кисартты, там, СНИЛС, госуслуги подтверждение кылып туруп, МФЦга барып, МФЦден уже подтверждение кылдырып, анан кийин номер подтверждение кылып, по номеру менен кисартка регистрация болуп, кисарттан идентификационный номерди алып, полностью Яндекске подключение кылганмын өзүм. Ошол үчүн достор, кече деле бир блогерлер видеосун көрүп калдым. Жардам беребиз, конечно, жазгыла, чалгыла деп. Анан жазып чалсаң уже жооп жок болот, же болбосо жооп бербей койгон болот. Себеп дегенде, это тоже чисто ради хайпа деп ойлоймун. Ошол үчүн туугандар, эгерде кимде кимге жардам керек болгон болсо, мен жашаган райондо МФЦ дагы бар, налоговый служба дагы бар. Полностью келип туруп, бир күндө ошол таксиге керектүүлүүчү документтерди жана самозанятость кандай болуун жолдорун албетте мен жардам бергенде даярмын. Бирок өзүңүздөр билип калгандай эле, ар бир адам бул жашоодо жөндөн жөн жүргөн жок. Өзүнүн колунда мисалы үчүн арендага машина минип жүрөт, тыртып акча таап алайын депчи. Ошол үчүн эгерде кимде кимге ушундай жолдор менен жардам бергени же жардам издеп жүргөн инсандар болсо, услуга за услугу дегендейчи, келесиңер, жардам берем, көрүшүп, кылышып, полностью кылып берем, анан кийин өзүңүздөр как говорится, чай пулга дегендей чыгарып бересиңер. Себеп дегенде мен дагы убактын бөлүп сиздерге жардам бере турган кез. Бул видеону кимде ким көрүп туруп, бул ким эле, же эмне эле, же тияк дегендер, прошу не осуждать, просто мимо кете бергиле, же мимо мындай эме кылып койгула, мындай. Если вне ваших интересов болгон болсо, я думаю, не надо обсуждать это всё. А кому это надо болсо, мен ойлоймун, көбүнө керек. Көбүнө бул керек информация, көбүнө бул маалымат аябай жардам бере турган. Ошол үчүн бияка номерди калтырып коем, кимге керек болгон болсо WhatsApp'тан жазыңыздар. Мен ушул өзүм жашаган райондо такси өтөтөм. Анан кийин любой момент таксини бүтүрүп токтотуп туруп сиздерге жардам берип, жардам эмес, сиздерге сиздин идентификацион номерди же таксиге керектүүлүүчү эмелерди же полностью приложение менен жардам берүүнү же болбосо самозанятость болуунун жолдоруна өзүм көзөмөлдөп сиздерге жардам берем. Как бул услуга катары. Мисалы үчүн көп эле ИННди же эмелерди фон акча кылдыртпай турабы? Ал деле своеобразный там ал деле услуга да. Ал деле адам жүрөт, и адам кылып берет. Но эгерде просто ошону бир
пакет менен кылып кетейин деп оюңар болгон болсо чалыңыздар, жазыңыздар, келиңиздер, жардам берип полностью көрсөтүп бергени даяр кыламын, даяр боломун точнее. Ошол анда эмесе баарыбызга ийгилик. 22 апрелден баштап ар бир адам самозанятый же парковый самозанятый болуш керек. Ийгилик.